келген жетекчisi Алымкул Сатыбалдиевдин азырынча акыбети кайтып турган мал. Ал эми сөзсүз түрдө ошол Алматы облусунун Жети Суу командасы азыр алар каршы чабуулга өтүп тезирээк оюн эсебин теңегенге аракетте аябагандай чоң көрүшмөкчү. Буга себеп ошол Ойкайын командасынын биринчи болуп таймаш эсебинин ачып кетиши болду. Албетте командалар азыр улак теңе алышпай суу жыгылышып, жыйынтыгында 1 мүнөттөн ашык улак жерде калгандыгына байланыштуу таймаш калысы казакстандык Абылкан Дабылбаев командаларды ортого жекеме-жеке чыгууга чакырып, 4-чү номурдагы бул Руслан кечерестер Гисадин Юлдашев дале болсо Байыш Ниязовго каршы турууда. Байыш Ниязов өзүнүн Ак Байпак аттуу аргымагы менен ортого чыкмакчы жана бул жолку эрөөл эмне менен жыйынтыкталмакчы. Сөзсүз түрдө ушул маалда кимисе улакты көбүрөөк эңип кетсе, демилге дагы ошол жаатта калмакчы. Ал эми канчалык улакка көп болгон команда сөзсүз түрдө ийгиликке жетери дагы бышык. Азыр биз көрүп тургандай, урматтуу телекөрүүчүлөр, Байыш Ниязов караңыздарчы, өзүнүн атаандашынан улакты күч менен чеберчиликтүү түрдө тартып алууга жетишип олтурат. Анан кийин карап турмакчыбыз, өзүнүн Ак Байпак аттуу аргымагын минген Байыш оңдонуп түзөнүп, азыр улакты эми бекемирээк оң такымга басып турган маалы. Ошентип бүлүк түшүргөн Байыш Ниязов азыр Казакстан командасы Жети Суу командасынын тайгазанын көздөй ат коюп бара жаткан маалы. Албетте атаандаштар ага бурулууга мүмкүнчүлүк бербеси 5тен белгилүү. Ал эми анткени менен Байыш Ниязов азыр жалгыз ат ойнотуп тайгазанга кирип баруусу карап турмакчыбыз. Жана Байыш Ниязовдун көргөн аракети, урматтуу телекөрүүчүлөр, ийгиликтүү болуп жыйынтыгында эсеп 2-0 айланмакчы. Азаматсың Байыш, ошентип Ойкайын командасы үчүн Байыш Ниязов 8-чи номурдагы бул чабандес азыр командасына 2-чи ийгиликтүү улакты алып келе алды. Ошентип оюндун биринчи жарым бөлүгү бүтө элек жатып, Байыш Ниязов кандайча жалгыз эч кандай бир күүлөнүп албастан улакты тайгазанга таштоосу чындап эле мактоого арзырлык. Ошентип сиздер көрүп тургандай, таластын Ойкайын командасы жана Алматы, Казакстандын Алматы облусунан келген Жети Суу командасынын ортосундагы беттеш 2-0 айланып олтурат. Ал эми биз көрүп тургандай, азыр оюндун 2-чи жарым бөлүгү башталып, азыр улакка дале болсо Ойкайын командасынын чабандестери ээ болгон мезгил. Дале болсо биз Байыштын аркасын көрүүдөбүз, кандайча ал улак үчүн жан үрөп күрөшүп жатканын. Ал эми мына бул жерде аябагандай упурталдуу көрүнүш. Анткени менен Казакстан командасынын капитаны Кубаныч Курамаев ат үстүнөн кандайча кулаганын дагы биз көрө алганыбыз менен оюн андан ары улана бермекчи. Көрүп турмакчыбыз, Байыш Ниязов өзүнүн өнөктөшү Нияз Мүзүралиев менен азыр бирдикте Казакстан командасынын тайгазанын камалоого алып жаткан мезгил. Жана булардын бул сапар көргөн аракети дагы иштиктүү чыгып, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошентип эсеп тактасындагы сандар 3-0 айланмакчы. Караңыздар, Байыш Ниязовдун өзү жалгыз жүргөн жүрүшү жыйынтыгында үйдөөсүнө чыгып, эми биз көрүп тургандай, азыр Ойкайын командасы алдыда келип жаткан кез. Албетте, Жети Суу командасы дагы бул оңой олтоң жоолордон эмес, андыктан алар сөзсүз түрдө оюндун 2-чи жарым бөлүгүндө демилгени колго алып, мүмкүн болушунча эртерээк эсеп тактасын теңегенге аракетте жакындан көрүшмөкчү. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул мелдеште Кыргызстандын кайсыл күчтүү командалары катышып жаткандыгы туурасында айта турган болсок, кече күнкү өткөн оюнда Бөрүлүк командасы кандайча Чымкент облусунун Кулагер жаатын жеңгендигин көрө алдыңыздар. Ал эми бүгүн сиздер көрүп турган Ойкайын жана Жети Суу командасынын тирешине ортоктош болуудасыздар. Ал эми эмки дем алыш күндөрү сиздер таластын белгилүү ынтымак командасы менен Казакстандын бүгүнкү күндөгү мыкты делген Улуу атасынын майкандашуусуна күбө болмокчусуздар. Ошондой эле эмки жумада дагы бир кызыктуу таймаш, ошол эле Нарындын Дордой командасы Астананын Тулпары менен
кез келмекчи. Ошентип сиздер көрүп турган бул беттеште Талас облусунун Ойкайың командасы азыр Алматы облусунан келген Казакстандын Жети суусуна каршы туруп жаткан маалы. Эсеп тактасындагы сандар 3-0 азырынча алдыда ошол көгүш түстөгү Ойкайың командасы. Айтып кетмекчибиз, оюндун биринчи жарым бөлүгүндө Айдин Сүйүнбаев Ойкайың тараптан өзгөчөлөнгөн болсо, андан кийин Байыш Ниязов, ошол Ош областынын Өзгөн районунан келген Байыш Ниязов 2 мертебе жалгыз жүрүшү менен өзгөчөлөнүп, командасын алдыга сүрөгөнгө салым кошо алышкан. Ошентип ортодо кайрадан Эриөл, мындайча айтканда, Ойкайың командасы тараптан Байыш Ниязов дале болсо өзүнүн ак байпагы менен оңду солду камчуру өзүнүн каршылашы Мустафа Ертаевка каршы турууда. Дале болсо Байыштын ошол улакка ээ болсо, анткен менен Мустафа Ертаев дагы оңой олтоңдордон эмес экен. Караңыздарчы, илгиртпей аңдоостон келип, Байыштын колунан улакты жулуп алып кетүүгө дагы үлгүрүп олтурат. Анткен менен Байыш багынып калбай өзүнүн ыкыс берүүсүн улап, азыр улактын ыңгайын келтире, ал дагы ошол оң такымга басылган улакты чыгарып кетүүгө аракетте. Байыш жакындан көрүүдө, анткен менен улак азыр жерге түшүп, Ойкайың командасынын тайгазанынын түбүндө ошол додолошкон жерден улакты алып чыгып кетүү канчалык кооптуу экенин айтпасак дагы түшүнүктүү. Анткен менен азыр мындай убакыттын өтүшү сөзсүз түрдө Ойкайыңга оңдой берди болмокчу. Ал эми улак азыр жаңылбасам Байыш Ниязов ээ болуп, жаңылбасам өзүнүн тайгазанына таштап алды. Албетте мындай кымкууттукта кайсыл тайгазан каякта экенин чындап эле болгулуп болбойт, бирок ошентсе дагы Байыш Ниязовдун намына мына ушул улак жазылып калмакчы. Анткен менен урматтуу телекөрүүчүлөр, канчалык ошол эсеп сандары өзгөрбөсүн, Байыш Ниязовдун ысымы 4 ирет, кечиресиздер 3 ирет ошол эсеп тактасына жазылып калмакчы. 2 ирет атаандаштарыныкына алып барып таштаса, 1 ирет бир жолкусунда Байыш калпыстык кетирип ошол өзүбүздүн Ойкайың командасынын тайгазанына таштап алды. Эми бул албетте кечиримдүү нерсе, анткени өнөктөштөрү дагы Байышка айтып турушу кажет болчу. Анткен менен азыр асман көк түстөгү Казакстан командасы улакка ээ болуп, алар дагы ошол жаратылган Байыштын улагынан кийин алардын тула боюна күч кирип, алар дагы оюн эсебин теңегенге жакындан далалат кылууда. Анткен менен азыр Ойкайыңдын коргонуусу бүгүнкү күндө мыкты командалардын бири экенин тастыктап кое алды. Анткени биринчи жарым бөлүктө сиз өзүңүздөр көргөндөй Казакстан командасы канчалык чабуулду мыктап салбасын, алардын эч кандай бир үйдөсүнө чыккан ушул жүрүшүн биз көрүп алган жокпуз. Ал эми азыр биз көрүп тургандай улак дале болсо Казакстан командасынын чабандестеринде. Анткен менен Ойкайыңдын чабандестери арынын уйгундай болуп жабыла ат коюу менен азырынча ошол Казакстандын Жети суу командасына ыңгайсыздыкты түзүүдө. Кайрадан Жети суу командасынан 7 номурдагы Даулет Омбаев улакка ээ болуу менен 8 номурдагы өнөктөшү Эрмек Көбөйөкө тайгазанга жакындан кирип баруусу жана акыркы мезгилде ошол 4 номурдагы Ашырбек Кыдыралиевдин кийлигишүүсүндө Ойкайың командасы ошол Казакстан командасынын чабуулун үзгүлтүүгө учуратууга жетишип калды. Анткен менен ошол Казакстандын Жети суу командасы дале болсо өзүнүн демитүүсүн улап жаткан маалы. Ал эми Ойкайың командасы азыр эт бетинен кете, азыр коргонууга мажбур. Дале болсо 8 номурдагы Эрмек Көбөй булсам өзүнүн өнөктөшү Омбаевден улакты өзүнө өткөрүп алган экен, бирок анткен менен ошол кезектеги бул команданын жүрүшү өзүнүн үйдөсүнө чыккан жок. Анткени Ойкайыңдын коргонуусу бул сапар чым дебестен бекем боло алды. Кайрадан Казакстан
келген Жети суу командасынын улакка ээ болуусу дале болсо алар өзлөрүнүн минген аргымактарынын күчүнө салып Тайгазанды карай жылуу аракетин жакындан көрүшүүдө. Анткени менен казганактаган эл албетте мындай оюнга жакындан абай салаары дагы белгилүү. Анткени менен азыр улак үчүн болгон күрөш жана жыйынтыгында Жети суу командасынын капитаны Кубаныч Курамаевдин кийлигишүүсүндө улак ортого түшүп азыр жердин үстүнөн эңип кетүү аракети көрүлмөкчү. Албетте Ойкайын командасына эңириде дал ушул оюндун шыгын оодарбай демилгени колдон чыгарбоо шарт. Эгер деле ошол Жети суу командасына бир аз мүмкүнчүлүк берип кое турган болсо, анда алар сөзсүз түрдө минген аргымактардын күчүнө салып оюндун эсебин теңегенге аракетти көрүшмөкчү. Азыр 10 номурдагы Ойкайын командасынан Темир Молдокулов өзүнүн Акай аттуу аргымагы менен ат ойнотууда. Жана жыйынтыгында оң такымга баскан Темир азыр Казакстандын командасын Тайгазанына чүй коюуга батынып турган мал, бирок анткени менен анын аргымагы алда кайда ала качып, жыйынтыгында Тайгазанды карай Ойкайын командасынын жүрүшү оңунан чыкпай калды. Анткени менен биз көрүп тургандай дале болсо Темир улак менен жана анын кирип баруусуна азыр сөзсүз түрдө Жети суу командасынын чабандеси жолтоо болуп, жыйынтыгында улак жерге түшүп калды. Албетте мындай оюнга жандуу түстүн берилиши сөзсүз түрдө көбүнчө ошол Ак Кулаат майданына толо келген элдин бүйүрүн кызытпай койбойт. Андыктан ушул сүрөөнгө кубат алган Ойкайын командасы сөзсүз түрдө ийгиликтүү оюн көрсөткөнгө аракетти көрүшмөкчү. Дале болсо Ойкайын командасы азыр улак менен жана эгер деле чийиндин сыртына чыгып кетпесе, анда оюн андан ары улана бермекчи. Бирок тилекке каршы азыр оюндун бет маңдай чийининен сыртына чыгып кеткендигине байланыштуу улак ошол Жети суу командасына жакын жердеги тегерек чийинде уланып, жекеме жеке чыгууда дале болсо Байыш Ниязовдун өзүнүн минген аргымагы Ак Байпак менен өзүнүн казакстандык каршылашы Мустафа Ертаевга каршы турууда. Албетте бүгүнкү күнү ортого чыгып улакты эңип кетүүдө эки жаат тең түштө экенин, тең ата экенин көрсөтө алышты. Биринчи жарым бөлүктө Казакстан командасы бир аз басымдуу бөлүгүндө көбүрөөк улакка ээ болуп жаткан болсо, экинчи 25 мүнөттүктө Ойкайындык чабандестер өзлөрүнүн мыкты экенин көрсөтө алды. Көбүнесе ошол ортого чыккан, ортого түшкөн Байыш Ниязовдун мындай бүгүнкү күндө кара күчкө толуп турган маалына биз жакындан ортоктош боло алдык. Албетте Байыш өз кезегинде эки ирет ошол Ойкайың үчүн өзгөчө эле алса, бирөөсүндө өз казанына, өз Тайгазанына улакты таштап ошол футболдо айтылган автоголду жаратууга жетишти. Анткени менен азыр 3-1 эсебинде сандардын катышында Ойкайын командасы алдыда бара жатат. Бирок азыр улак ошол сиздер көрүп тургандай талаанын каптал чийининин сыртына чыгып, эми эреже боюнча ортоңку тегерек чийиндин ичинде жекеме жеке чыгуу менен уланмакчы. Ошентип кайрадан улак үчүн болгон жекеме жеке чыгуу жана биз көрүп тургандай Казакстандын 4 номурдагы мыкты оюнчулардын бири Гисадин Юлдашевке каршы Ойкайын командасы тараптан бул Атайбек Ийгенбердиевдин жекеме жеке чыгуусу. Жыйында Атайбек караңыздарчы кандайча өзүнүн атаандашынан улакты бөктөрү тартып алды жана жыйынтыгында улак ортого түшүп азыр карап турмакчыбыз. Мына ошол додонун арасынан улакты эңип кетүүгө дагы бир жолку Жети суу командасынын аракети оңунан чыга бербей калды. Ошентсе дагы азыр мындай кымгууттукта убакыттын өтүшү сөзсүз түрдө таластын Ойкайын командасына ийги болуп бермекчи. Анткени алар ошол оюндун акыркы делген ошол 5 мүнөттүгүндө азырынча алар 3-1 эсебинде алдыда келишүүдө. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол жалпы
ушул жергебизде өтүп жаткан мелдеш туурасында айта турган болсок, бул эл аралык мелдеш биринчи ирет Кыргызстанда өтүүдө. Бул мелдешти өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Аскар Уматкабылович Салымбековго таандык экенин дагы айтып өтсөк ашыкча болбос. Анткени мына ошол көп убакыттан берки сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Казакстан тарап өзлөрүнүн макулдугун берип 4 мыкты командасын Борбор шаарыбызга алып келип олтурат. Өз кезегинде күз мезгилинде кыргызстандык 4 команда Казакстанга барып, ал жерден дагы ушул бүгүнкү күндөгүдөй, бүгүнкү өтүп жаткан мелдештегидей оюндарды өткөрүшмөкчү. Ага чейин азыр 6 номурдагы Казакстан командасынан Руслан Кулимбетов, тагыраак айтканда Казакстандын Жетису командасынан Руслан Кулимбетов улакка ээ болуп, азыр ой кайыңдын тайгазанын камалап алган малы. Ага чейин экөөлөп кош көргөн аракети анча ынанымдуу болбосо дагы Казакстандын Жетису командасынын демитүүсү, кыз берүүсү дале болсо уланып келүүдө. Жана ошол болуп жаткан оюнда азырынча оюн эрежелери анча орой бузулбаганын дагы белгилеп кетишибиз абзел. Анткени азырынча бир дагы оюнчу жаза мамысына байлана элек. 8 номурдагы Ермек Көбей, көбүңүздөр жакшы таанып калгандай, бул Казакстан курама командасында көп жылдардан бери ана башчы оюнчуларынын бири болуп келген. Жана бүгүнкү күндө Жетису командасынын мыкты көзгө басар оюнчусу экенин дагы дал ушул оюндун жүрүшүндө бышыктап кое алган жайы бар десем дагы көбүңүздөр макул болот болушуңуздар керек. Ал эми жарданган көпчүлүктүн маанайы көтөрүңкү экенин дагы сиздер жакшы баамдай алдыңыздар. Ага чейин Казакстан командасынын ой кайың тайгазанын көздөй ат коюусу эмнеге алып келмекчи, жакшылап карап турмакчыбыз. Албетте коргонууда 5 номурдагы Замирбек Жумабаев баштаган ой кайыңдык көкбөрүчүлөр азыр колунан келишинче өз коргонунда бекем болуу аракетин көрүүдө. Албетте улак азыр бир аз ушул Жетису командасынын команда мүчөсү бул 3 номурдагы кечирсиздер 1 номурдагы Эргешбай Иртаевдин колунан бир аз бошой түшкөнүн биз көрө алдык. Анткени менен 2 номурдагы Улан Байтереев баштаган дал ушул Жетису командасы дале болсо өзүнүн чабуулун улаган утур чабуулду азыр 2 жарым бөлүктө дал ушул Жетису командасы коюп баштаган мезгил. Анткени менен 10 номурдагы Темир Молдокулов, ошондой эле Айдин Сүйүнбаев баштаган ой кайыңдык команда азырынча алардын алып барган иштери алгылыктуу. Анткени неченчи ирет түзүлгөн кооптук ырдалды алар ошол коопсуз аралыкка сүрүп чыгарууга байма-бай жетишүүдө. Ошентип ой кайың командасынын жетекчиси Алымкул Сатыбалдиев даярдап алып келген, маштап келген ой кайың командасы азыркы учурда оюн аяктаарына мына ошол 10 мүнөттөн азыраак убакыт калган мезгилде 3-1 айырмасында Казакстандын Жетису командасын утуп жаткан маалы. Анткени менен азыр мына мындай кагылышуу албетте аңдоостон болуп өттү. Анткени менен Таймаш калысы Абылхан Дабылбаев азыр чагымда ой кайыңдык тараптан бир оюнчуну жаза мамыга байлаганга ишарат кылып көрсөтүүдө. Анткени менен 4 номурдагы Ашырбек Кыдыралиев өзүнүн минген аргымагы дулдулу менен ошол 2 мүнөттүк жаза мамыга барып турмакчы. Анткени улакты эңүүгө белсенген атаандашын ат үстүндө койдургандыгы үчүн мына ушундай жазага кириптер болуп олтурат. Ага чейин Байыш Ниязовдун караңыздарчы улакка ээ болуу аракети анча оңунан чыкпаганы менен азыр улак ой кайың командасынын Тайгазан тарабында жүрүүдө. Ал эми деңгиси 2 жарым бөлүктө дал ушул улак ошол жер бетинде гана көбүрөөк орун алганын айтып өтүшүбүз керек. Анткени бул 2 команданын ошол бири менен болгон жөөлөшүүсү жыйынтыгында бир аз чаржайыт болуп, андыктан додонун ичинен улакты сууруп чыгып кетүү көбүңүздөр жакшы билесиздер, ары опурталдуу жана тобокелдүү иш. Андыктан көбүнесе негизги иш аткарылган соң ой кайың командасына мындай жөөлөшүүлөр сөзсүз түрдө оңдой берди болуп бермекчи. Андыктан
ошол Талас облусунун Ойкайын командасына эң ириде жеңиштик эсепти сактоо жана убакытты туура пайдалануу зарыл. Туура пайдалануу дегенибиз ошол эле улакты атаандашына бербестен мүмкүн болушунча көбүрөөк бейтарап жерге өткөрүү. Анткени менен Байыш Ниязов неченчи ирет Эрөөлгө жекеме жеке чыгып азыр улакка илгиртпей ээ болуп оң такымга басып турган маалы жана ага жардамдашкан 4-чү номурдагы бул жаңылбасам Ашырбек Кыдыралиев болуш керек. Тизгинден тартып өнөктөшүн алдыга сууруп турган маалы. Анткени менен Байыш азыр оңдонуп түзөнүп анан барып чабуул коюу ниетин көздөнүп турат. Анткени менен караңыздарчы, анын минген аргымагы Акбайып бак. Үстүндөгү ээсинин эмне ой максатты күзөп турганын айттырбай билип, жакындан угууда. Байыш дале болсо улакка ээ болуу менен азыр командасын ошол баштай турган чабуулга даярдап жаткандагысы. Анткени менен улак жерге түшүп азыр тараптар додонун арасынан эңип кетүүгө белсенишмекчи. Сиздер урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Нооруз майрамына арналган Көкбөр боюнча Кыргызстан жана Казакстан командаларынын ортосундагы оюндарга ортоктош болуудасыздар. Азыр 3-чү номурдагы Алтынбек Алымбеков Ойкайын командасы тараптан улакка ээ болуу менен Жети суунун тай казанына чүй койгон мезгили, бирок алган күйүүсүнөн жазбай жыйынтыгында Алтынбек ошол Жети суу тай казанын кыйгап өтүп кетти. Муну менен кошо азыр күрөш талаанын бет маңдай чийининин жанында өтүүдө. Дале болсо улак Ойкайын командасынын көзөмөлүндө. Бул ирет сөзсүз түрдө Алтынбек өзүнүн жарым талаасын көздөй барып, оңдонуп түзөнүп алууга аракет жасамакчы. Ал эми ага көгөндөлүп алган 8-чи номурдагы Ермек Көбөй өзүнүн ушул кедергисин тийгизип, аларга каршы турууга жакшы эле аракет көргөнсөдү, бирок жыйынтыгында чала басылып калган улак Алтынбектин колунан түшүп азыр Ойкайын командасынын жарым талаасында орун алып калды. Ага болбостон Ойкайын азыр ошол улак үчүн болгон күрөштө жан үрөп күрөш жүргүзүп, азыр жаңылбасам бул 9-чу номурдагы Нияз Мүзүралиев ат жалына өбөктөй улакка ээ болду. Анткени менен ошол ным тартып калган улак жыйынтыгында колдон суурулуп түшүп жерде жана Казакстандын Жети суу командасы дагы бар аракетин көрүп акыркы мүнөттөрдө колдон келишинче эсеп ажырымын кыскартууга аракетти мол көрүшмөкчү. Ал эми дал ушул Көкбөр оюну бүгүнкү күндө Кыргыздын каны жанына жадына жакындан сиңген эр оюн экенин дагы бир жолу ынана алдык. Анткени биздин аксакалдарыбыздын дагы мына ошол оюнду калтырбастан жакындан күбө болуп отурганы буга далил. Андыктан биз ойлойбуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай муундан муунга өтүп келген кылым карыткан Көкбөр оюну эртең дагы башкача деңгээлде чыгат болуш керек. Ага чейин урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көргөндөй коңгуроо үнү жаңырып, 2-чи жарым бөлүк соңуна келип жетти. Бүгүнкү Талас облусунун Ойкайын командасы Казакстандын Жети суу командасын кандайча 3-1 эсебинде жеңе алганын сиздер көрө алдыңыздар. Ал эми 1-чи жарым бөлүктө Айдин Сүйүнбаев Ойкайын командасы үчүн ошол иштиктүү чабуул өткөрүп оюн эсебин ача алган болсо, кийинчерээк Ош областынын Өзгөн районунан келген көкбөрүүчүбүз Байыш Ниязов 2 ирет Ойкайындыктарды алдыга сүрөп эсепти 3-0 жеткирет. Кийинчерээк Байыш ушул тай казанды алмаштырып, ушул түзүлгөн тыңгууттукта өз тай казанына бир улак таштай салып, жыйынтыгында эсеп 3-1 айланып, Ойкайын командасы татыктуу түрдө жеңишке жетти. Бул жерде Байыштын кандайча биринчи улакты таштаганына биз ортоктош болуудабыз. Ал эми экинчи жолку Байыш Ниязовдун караңыздарчы, мына мындай көз жоосун ала ыргыткан улагы. Ал эми бул болсо Байыштын өз дарбазасына, тагыраак айтканда өз тай казанына таштап алган улагы. Албетте мындай көрүнүш боло берет. Анткени менен Казакстан командасы, тагыраак айтканда Жети суу командасы өзүлөрүнүн
ушул өз колу менен таштаган улакты биз көрүп алган жокпуз. Ал эми бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул оюндун жүрүшүндөгү эң бир көзгө толумдуу көрүнүштөрүнө ортоктош болуудасыздар. Жана соёдой созулушкан ат үстүндө келе жаткан бул бүгүнкү күндүн жеңүүчү Ой Кайың командасы. Месе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Ой Кайың командасынын курамы менен дагы бир жолу тааныштыра кетсем, биринчи номурдагы команда капитаны Амангелди Турдубаев, экинчи Атайбек Эгембердиев, үчүнчү Алтынбек Алымбеков, төртүнчү Ашырбек Кыдыралиев, бешинчи Замирбек Жумабаев, алтынчы Айдин Сүйүнбаев, жетинчи Жаныбек Дүйшөналиев, сегизинчи Байыш Ниязов, тогузунчу Нияз Үзүралиев, онунчу Темир Молдокулов, машыктыруучусу Күрүчбек Эгембердиев жана жетекчиси Алымкул Сатыбалдиев. Ал эми кызыктуу делген бул беттешти көрүүгө сиздер үчүн мен Кубан Атабеков иштеп бердим. Келерки жумада болчу көк бөрү мелдешинен жолукканга чейин биз сиздер менен кош айтышмакчыбыз. Саламатта болуңуздар.